Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүн көтө турган темабыз түштүк батыш Тянь Шань. Буга чейин ички Тянь Шань менен таанышканбыз. Түштүк батыш Тянь Шань кандай табиятынын өзгөчөлүктөрү, климаттык шарты, рельефи, орографиялык схемасы кандай жана башка провинциялардан эмнеси менен айырмаланарын талдайбыз. Эмесе Кыргызстандын кайсы аймагында түштүк батыш Тянь Шаньдын аймагы туура келерин картадан карайбыз. Түштүк батыш Тянь Шаньдын аймагы. Буга эми тагыраак токтолобуз. Эгерде бул картадан карайбыз. Түштүк батыш Тянь Шань Кыргызстандын мына ушул аймагы. Негизинен Жалал Абад облустунун аймагы болуп калат. Бирок биз административдик эмес, жаратылыш шартына токтолобуз. Өткөндө ички Тянь Шаньды караганбыз. Ички Тянь Шаньдан түштүк батыш Тянь Шань жаратылыш шарты боюнча айырмаланат, өзгөчөлөнөт. Эмне үчүн ошону талдайбыз. Эми чектерин талдап алалык. Кайсыл табигый чектердин аралыгы түштүк батыш Тянь Шань болуп эсептелинерин тактайбыз. Талас Ала тоосунун, Чаткалдын, Атойноктун жана Фергана тоо тизмегинин Фергана өрөөнүнө караган капталдарын, Чаткал суусунун алабын камтыган бүткүл түндүк Фергана өндүрүн ээлейт. Эми кайсы табигый чектердин аралыгы түштүк батыш Тянь Шань болоорун картадан тактайбыз. Мына Талас Ала тоосу. Талас Ала тоосу толугу менен эмес, мына Талас Ала тоосунан момунабы бөлүгүнөн түндүгүнөн андан кийин Капчыгайга түшүп, бул ички Тянь Шаньдын бир батыш чеги болуп калат. Андан кийин кайра Ойдуңдан көтөрүлүп Фергана өрөөнү, Фергана өрөөнү эмес, Фергана кырка тоосуна көтөрүлөбүз. Мына Фергана кырка тоосу Кыргызстандын башка кырка тоолорунан айырмаланып, кеңдик багытында жатпаган, түндүк батыш багытта жаткан анча бийик эмес Фергана кырка тоосу. Аны менен түштүккө келип, мына Алай кырка тоо, Алай куу кырка тоолоруна келип такалат дагы. Андан соң кайра түндүк батышка мына Тар суусунун изи менен Фергана өрөөнүн карай Кара дарыя аркылуу келип, андан кийин мамлекеттик чек ара болгон Өзбекстандын Кыргызстан ортосундагы чек ара аркылуу кетет дагы. Бул жерлер түздүк жабыстоо адырлар менен коштолот бул чек ара. Ушул чек ара менен бийиктеп келип туруп, андан Чаткал кырка тоосуна келет. Чаткал кырка тоосунан Пскем кырка тоосуна чейин көтөрүлөт дагы. Түндүк чыгышка барып кайра Талас Ала тоосуна такалат. Талас Ала тоосу төмөндөйт кайра. Фергана кырка тоосуна өтөт. Мына Алай куу кырка тоолору Тар суусунун мына бойлоп мамлекеттик чек ара кайра көтөрүлүп Чаткал, Пскем тоолору. Мына ушул аймактын ичи түштүк батыш Тянь Шань деп аталат. Эми жалпы аянты 26.000 чарчы километр. Орографиялык негизи Талас Фергана жаркасы бойлой түштүк чыгыштын түндүк батышка 350 километрге созулуп жатат. Фергана Атойнок кырка тоолору жана Талас Ала тоолору түзөт. Эми тоо кыркалары 3500-4000 метрге чейин көтөрүлөт. Жана айттым, өтө бийик тоолор эмес. Эң бийик жери Фергана тоо тизмегиндеги түштүгүндөгү 3 сейит чокусу 4990 болжолу бул аймактар. Эми Фергана жана Атойнок кырка тоолорунун түштүк батыш капталдары жаз келет. Талас Ала тоосунун түштүк батыш ири тоо тармактары Чаткал Корома тоо системасы созулуп жатат. Ал тоолар Фергана өрөөнүн түндүк батышы менен байланышын курчап, тоскоол болуп турушунун провинциянын ландшафты башкаларынан айырмаланат. Бардык орографиялык элементтер түштүк батышка, Фергана өрөөнүн борбору тарапка жапыздайт. Өзүңөр көрүп тургандай, Фергана кырка тоосу дагы, мына Талас Ала тоосунун бул бөлүгү дагы, Чаткал, Пскем тоолору дагы
Фергана өрөөнүн көзү акырындап эңкейиштеген тоолордун айрыктарынан түзүлөт. Эмесе климатына ушул аймактын климаты кандай, ошого токтолобуз. Провинциянын климаттык шарттары бүткүл Ферганага мүнөздүү жалпы факторлорго байланыштуу. Бирок тоолордун орографиялык түзүлүшү арктикалык жана континенттик суук аба массаларынын таасирин басаңдатууга шарт түзөт. Бийик кыркатоолор жылдын жылуу мезгилинде Орто Азия менен Борбордук Азиянын ысык чөлдөрүнүн табиятка тийгизген зыяндуу таасирин азайтат. Бирок алай жана чаткал курама тоолордун тоскоол болуп турушуна карабастан батыштан соккон нымдуу аба массалар чыгыш жана түндүк Ферганага жетип турат. Ошондуктан мындагы ландшафт зоналарынын ар түрдүү болушуна ыңгайлуу шарт түзөт. Жердин бийиктигине тоо капталдарынын экспозициясына, рельефтин өзгөчөлүгүнө жараша жай ысык, жылуу, салкын жана суук болушу мүмкүн. Июлдун орточо температурасы 22-25 градус, жапыс тоолордо 22-15, орто бийик тоолордо 15-10, бийик тоолордо 10-15 градус Цельсий. Жайдын биринчи жарымы жана күз айлары кургакчыл келет. Кышы негизинен мээлүүн суук, январдын орточо температурасы 3 градус Цельсийден минус 15 градус минус Цельсийге чейин. Эң төмөнкү температура муздак аба көпкө туруп калган бийик тоо өрөөндөрүндө, бул тар суусунун өрөөнү 40 градуска, ошондой эле чаткалда дагы 39га чейин максимум жеткен минус учурлар кездешет. Атмосфералык жаан-чачындын таралышы бийиктик алкактуулукка жана капталдардын экспозициясына байланыштуу. Жаан-чачындын эң көбү Орто Азиянын башка аймактарындагыдай эле тоолордун айдарым беттерине туура келет. Фергана, Атайно кыркатоолорунун жана Талас-Ала тоосунун түштүк батыш капталдарында жаан-чачын жылына 500-900 миллиметрден андан да көп жаайт. Эми бул жерден карта менен дагы түшүндүрө кетсем, туюк орографиялык жактан, орографиялык деген сөз кыркатоолордун аралыгында жатышы мына Фергана гана, өрөөнү тарабы гана ачык. Жайында дагы Орто Азиянын, Борбордук Азиянын ысык аптаптарынан бийик тоолор өткөрбөй, ошондуктан ысык аптаптар болбойт дээрлик бул аймакта. Ошол эле учурда кургакчыл дагы эмес, ички Тянь-Шаньга салыштырмалуу батыштан келген аба массалар, нымдуу аба массалар негизинен батыштан келет Кыргызстанга. Алай тоолору дагы жана айтып өткөн чаткал, Пскем тоолору дагы ошол нымдуу аба массаларына эч кандай тоскоолдук боло албайт. Ошондон өтүп келип, натыйжада адырдан көтөрүлүп, биз атын атаган кыркатоолордун батышты караган, түндүк батышты караган тараптары нымды көбүрөөк алат дагы. Натыйжада ички Тянь-Шаньдан айырмаланып, жылуураак климат өкүм сүрүп, Кыргызстанга, жалпы Кыргызстан боюнча айырмаланган мөмө жемиш жаңгак токойлору ушул түштүк батыш Тянь-Шаньда гана өсүп атканын себеби ошондон. Жаңгак мөмө жемиш токойлору ным жана жылуулук жетиштүү гана жерлерге өсөрүн эсиңерге салып өтөйүн. Мына айтылуу Арсланбабтагы мына ушул түштүк батыш Тянь-Шань аймагы, Чаткалдагы. Эми эмне үчүн климаты мындай экендигине токтолуп өттүк. Мында кургакчыл, тоо этектер, адырлар кайра орточо мээлүүн жана мээлүүн суугураак бийиктеген сайын ушундай климатка алмашат. Жалал-Абад шаары да Кыргызстанда эң жылуу шаар болуп эсептелинет. Жанагы биз айтып өткөн батыштан келген жылуу аба массаларынын нымдын жетиштигинен ушул аймактар климаттык шарты жагымдуураак. Албетте бийик тоолуу, бийик көтөрүлгөн чаткал жана мына жана айткан тар суусунун төрлөрүнөн башка жерлери жумшагыраак. Биз айткан чаткал жана тар суусунун өрөөнү кышында бир топ эле температуралар төмөндөйт. Эми
суулар жөнүндө кыскача токтолобуз. Түндүк Фергана, түштүк батыш Фергананын. Түндүк Фергананын суу тармактарынын жыштыгы жана алардын суулардын молдугу менен айрыкча Фергана тоо тизмегинен башталган суулар айырмаланат. Түндүк Ферганадан айырмачылыгы жөнүндө сөз болуп атат. Суулардын жылдык орточо чыгымы чаткалдыкы. Чаткал деген суу 88 метр куб секундасына. Тардыкы бу дагы биз сөз кылып аткан провинциянын дарыялары суулары. Тар суусу аз эле көрсөттүм. Бул 45,4 метр куб секунд. Кара суунуку 39. Жазыныкы бу дагы суу дарыя жөнүндө сөз болуп атат. Чыгымы 34 метр куб секундасына. Кара өңкүрдүгү 28. Мен азыр түштүк батыш Тянь-Шаньдын ири суу дарыялары кайсылар экендигине токтолдум жана алардын чыгымын айтып өттүм. Чыгымы деген сөз бул балдар агып өтүп аткан сууну атайын ченеген прибор бар. Ошо прибордон 1 секундада канча литр суу агып өтөт, ошо менен эле суунун дарыянын чоң экендиги аныктаса болот. Эми айта кетчү нерсе, башка ички Тянь-Шань жана башка провинцияларга салыштырмалуу түштүк батыш Тянь-Шаньдын биз сөз кылып аткан суу дарыялары мөңгүдөн дагы кардан дагы куралат. Кыргызстандын башка аймагында негизги дарыялар мөңгүдөн гана куралат. Эмесе кыскача түштүк батыш Тянь-Шаньдын табияты жөнүндө токтолуп өттүм. Үй тапшырмай эми биздин түштүк батыш Тянь-Шань провинциябыз четтери кайсы кырка тоолор аркылуу өтөөрүн кыскача кагазга даана жазып, жана суулары кайсылар экендигин жана кыскача климаты кандай экендигине токтолуп жазып туруп личкама мага сүрөт түрүндө жөнөтөсүңөр. Активдүүлүгүңөрдү көрсөткүлө, чейрек чыгайын деп калды. Кээ бир окуучулар пассивдүү катышып жатасыңар. Шу менен сабагыбыз аякталды. Саламатта калгыла.